Дамира Молдоярова өз айылына жан тартқан ишкер айым. Ал 10 жыл мурун Манас айылына өз күч менен балабакча куруп, айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүп берген. Андан бери үзбөй балдардын келечегин ойлоп, жылына балабакчанын муктаждыктарын чечүүгө жардамын аябай берет. Бүгүн да адаттагыдай келип, балдар кыздарды кубандырды. Балдарды кубантып коюу ар бирибиздин эле колубуздан келет. Баарыбыз кылсак болот, эми аны каждыйнын жүрөгүндө кандай нерсе бар, аны биле албайт экен. Бирок мен үгүттөйт элем, ошо канчалык берешем болсок, канчалык ошо көңүл бөлсөк, биринчиден өкмөт ыраазы болмок. Анан үстүбүздө турган биринчи Алла ыраазы болмок. Ар бир ишкер өзүнүн айылына көңүл бөлсө, айыл батыраак өнүкмөк да. Элет жериндеги элдер батыраак, жакшы жашоодо жашамак. Кирешесин эли менен бөлүшкөн ишкер бала бакчанын базасын чыңдоого көп аракет жумшаган. Бүгүн да куру кол келебей заманбап проекттар жабдуусун белек кылды. Мындай колдоо Талас областындагы мыкты бала бакчалардын сап башында турган бул мекеменин тарбиячыларын дагы бир ирет шыктандырды. Аябай кубанып отурабыз баарыбыз, ата-энелер, балдар кубанып атат. Себеби буга чейин дагы бизге ушундай ноутбук, компьютер бардыгы менен бизди ушул эжекебиз жабдып, бала бакчанын материалдык техникалык базасын аябай чыңдоого чоң салымын кошуп келди да. Бул колдоо биздин дагы ишибизге ийгиликтүү болушуна дагы бизге стимул болуп атат. Балдарды эң жакшы тарбиялап берүүгө аябай бардык салымыбызды кошобуз. Азыр Манас айылындагы балдар кыздардын басымдуусу ушул бала бакчада тарбияланат. Калганы кезекте турат. Айрымдары айрасыздан коңшу айылдарга барат. Мындан улам жергиликтүү бийлик айылдын ишкер айымы менен тыгыз иштешип, дагы бир бала бакча курдуруп алууну максат кылууда. Айылдын спонсору ушу биздин айылдын кызы Дамира эженин өзүнүн да бир ой тилеги бар экен. Буюрса өзүнүн да ошо алган огород бар экен, ошол жерге дагы бир бала бакча салып берсем, заманбап бала бакча салып берсем деген ою бар. Буюрса аны биз колдоп атабыз. Өз айыл өкмөт тараптан дагы салым кошуп, эже дагы салым кошсо, буюрса дагы бир бала бакча салып алсак деген жакшы ниетибиз бар. Бардык аракет ушул балдардын келечеги үчүн. Белгилей кетсек, аталган бала бакчага демөөрчүнүн аты берилген. 100 бала тарбияланган бакчанын ийгиликтери республикага чейин жетип, өлкө башчынын алкышына да татыган. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.